Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окурмандарым. Силер менен кайрадан жолугушканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн силер менен чогуу дүйнөнү каптаган коронавирус илдети боюнча ой бөлүшөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты коронавирус жөнүндө жалпы маалымат аласыңар. Ой жүгүртүп, өз ойлоруңарды толук айтып, берилген тапшырмаларды туура жана так аткарасыңар. Алган билимиңерди турмушта туура колдоно билесиңер. Анда эмесе балдар, коронавирус тууралуу мен силерге кыскача маалымат бере кетейин. Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт балдар. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган сасык тумоодон тарта оор курч респиратордук синдромго, жанагы ичек арындын оорушуна алып келет. Коронавирустар өзүнө бир чынжырлуу РНК молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталат. Клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бирок курч респиратордук инфекция же сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпайт. Коронавируста тепсиз пневмония менен оор курч респиратордук синдромдун формасы коштогондуктан бейтаптар өлүмгө чейин дуушар болот экен. Себеби дарт дем алууну кескин кыйындатат. Коронавирус менен ооруган алгачкы адам 1965-жылы каттоого алынган. 20-кылымда аталган вирус адамдарда жана жаныбарларда курч респиратордук оорулардын козгогучу катары белгилүү болгон. Бирок өтө кооптуу инфекциялардын катарына кирген эмес. Оорунун негизги белгилери: баш ооруйт, жөтөлөт, дем алганда кыйналат, дем кыстыгат, булчуңдар ооруйт, дене табы көтөрүлөт, адам өзүн алсыз сезет. Кана балдар, айткылачы, бул вирустан кантип сактануу керек? Коомдук жайлардан келгенде колубузду таза самындап жууп жана антисептик калып каражаттарды колдонушубуз керек. Колуңар жуугула ден соолукта болгула. Салам достор, бүгүн мен силерге коронавирустан сактануунун жолдорун айтып берем. Көчөдөн келгенде сөзсүз түрдө маскабызды таштандыга салышыбыз керек, себеби анда көптөгөн микробдор жабышып алган. Эшиктен келгенден кийин сөзсүз түрдө колубузду самындап жуушубуз керек. 20 секундга чейин жууйбуз. Ооба балдар, туура айтасыңар. Бул вирус менен кандай адамдар көбүрөөк ооруйт? Вирус бардык эле адамга жугушу мүмкүн. 50 жаштан улуу жана өнөкөт оорулары бар адамдарда оору оор түрдө болот. Көпчүлүк жабыркаган адамдар дагы ушул улгайган адамдар жабыркайт бул оору менен. Анда эмесе балдар, дүйнөнү каптаган бул вирустан коргонуунун аракетин кылалы. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.